ОТРК Ош телеканалында Ош жаңалықтарын таныштырып, сіздер менен студияда Абдумалик Базарбаев болом. Саламатсыздарбы? Алғаш жаңалықтардан қысқаша. Ош регионалдық инвестициялық кеңеш түзілді. Талас облыстық музыкалық драма театры Ош шаарында. 1 майдан эл үмүтү эл аралык стипендиясына документтерди кабыл алуу башталат. Кыргызстан менен Омандын тышкы иштер министрлери Жээнбек Кулубаев жана Саид Аль-Бусаиди эки тараптуу жолугуш өткөрдү. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Тараптардын жолугушуусу 14 апрель күнү Ташкентте өткөн Борбор Азия булуңдагы араб мамлекеттеринин кызматташтык кеңеши стратегиялык диалогунун алкагында өттү. Тараптар саясий, экономикалык, инвестициялык жана маданий, гуманитардык чөйрөлөрдө өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүнүн жогорку дараметин, ошондой эле жакынкы убакта бийик жана жогорку деңгээлдеги сапарларды алмашуунун маанилүүлүгүн белгилеге алышты. Министр Жээнбек Кулубаев кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча өкмөттөр аралык комиссия түзүүнү жана эки өлкөнүн ортосундагы укуктук келишим базаны кеңейтүү боюнча ишти активдештирүүнү сунуштады. Ошондой эле министр Оман тарапты сөздөгү жылдын июль айында Ысык көлдө пландаштырылган Борбор Азия жана булуңдагы араб мамлекеттеринин кызматташтык кеңеши өлкөлөрүнүн инвестициялык форумуна жогорку деңгээлде активдүү катышууга чакырды. 7 апрелден 13 апрелге чейин Тажикстандын Согди облусунун Бустон шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын укуктук маселелер боюнча жумушчу топторунун жана топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жыйыны болуп өттү. Бул жолугушуунун алкагында топографиялык жумушчу топтор Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын тактала элек аймактары боюнча биргелешип изилдөө иштерин жүргүздү. Тараптар Кыргызстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда калган аймактарды тактоо боюнча ишти улантат. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн алдында регионалдык инвестициялык кеңеш түзүлдү. Кеңештин алгачкы отурумунда мамлекеттин жана жеке сектордун өкүлдөрү чогулуп, учурдагы жана келечектеги экономикалык прогрессти бир айынчада талкууга алышты. Аймактын инвестициялык климатын күчтөндүү планы ортого салынды. Отурумда Ош облусунун өнүгүүсүнө салым кошуучу бир катар ири долбоорлордун ишке ашып жатканы да айтылды. Демилгечилер регионалдык инвестициялык кеңештин ишин инклюзивдүү, ошол эле учурда уникалдуу дейт. Анткени мында аймактын экономикалык өсүүдөгү узак мөөнөттүү стратегиясын түзүүгө, инвестициялык климатты жакшыртууга жана жергиликтүү ишкерликти колдоо мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилет. Ар бир ишкер кичинекей бир стартапы болобу, бизнес проекти болобу, долбоорлору болобу, ошону кайсыл жерде кантип ишке ашырап, инвесторлор менен кантип иш алып барам, мамлекеттик жеке өнөктөштүктү кантип ошону жүзгө ишке ашырууда максатында бүт ошол консультативдик кеңеш болуп, регионалдык инвестициялык кеңеш түзүлдү. Инвестициялык климат бул жерден дагы жакшыртканга биз бүт күчүбүздү жумшайбыз. Аймактык кеңеш ар кайсы тармактын, анын ичинде өкмөт өкүлдөрү, бизнес лидерлери, инвесторлор, экономикалык өнүгүү боюнча эксперттер жана донорлук коомчулуктун өкүлдөрү менен түз иш алып барат. Кеңештин иши министрлер кабинетине караштуу инвестициялык кеңештин катчылыгынын көзөмөлүндө болот. Жергиликтүү бийликтин инвестицияга канча ачык болгону, анан инвестиция деген эмне түшүнүү болуш керек. Анан инвестор келип алса эле, келем, мен кызыкчылыгым кандай, менин баягы долям кандай, баягы кандай деп сурап баштаса, алар качат. Ошол үчүн биз бул жерге таза иштеген инвесторлор, эл аралык эрежелерди сактаган, биздин мыйзамдарды сактаган инвестор тартышыбыз керек. Иш-чарада алдыңкы эксперттер менен өз ара аракеттенүү жана маселелерди түздөн-түз мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен чечүү үчүн аянтча түзүлдү. Мамлекеттик жеке диалогду күчөтүү, анын ишке ашыруу тартиби, механизмдери туурасында кеңири маалымат берилди. Мамлекет азыр бизге 10 гектар жер берди. ГЧП мага азыр мынау жыйында жакты. ГЧПга менен кетсем болот экен. Мамлекет менен 50-50 кетсек, мамлекеттен акчамы алгансам мен строительствого 2 жыл кетсе, 2 жылдан кийин мен текстилди иштетем. Туристтерге ошо боз үйлөрдү, баягы финский үйлөрдү курууга, жаш балдарды ойнотууга, мына көлмөлөрдүн аянты 3 гектар, ошого баягы кайыктарды эме кылганга, балыкты көбөйтүү жактары жакшы болот эле да.
Ишкерлердин кызыгуусун арттырып жаткан мамлекеттик жеке өнөктөштүк ыкмасы болсо реалдуу натыйжасын берип жатат. Борбордун алгачкы долбоору болгон өзгөн айланма жолунун курулушу азыркы тапта 50%га жетти. Дагы 10 долбоор даярдалууда. Негизинен бул ГЧП менен иштеген өтө пайдалуу. Азыркы учурда айыл өкмөттөр чоң долбоорду ишке ашырууга бюджет жетпей калышы мүмкүн, бирок убакыт кетип атат. Ошон үчүн убакытты утурбаш үчүн колунан келген ишкерлер менен ошо ГЧП менен биргеликте долбоорду ишке ашырса жакшы бир шарттар түзүлөт. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоору менен жеке куруучу компания модернизациялап өзүнүн салган көп кубаттуу үйлөрүн жана жакын арада жайгашкан көп кубаттуу үйлөрдү жылуулук менен камсыздады. Ош шаарындагы саркындуу сууларды тазалоочу станциябыз бар. Ошол жердеги жанагы активдүү ил деп коебуз. Ошо калдыктарды кайра иштетүү боюнча дагы бир долбоорубуз ишке ашууда. Талдоочулар өз кезегинде өлкөдө инвестициялык климаттын жылдан жылга жакшырып жатканын кабарлайт. Улуттук деңгээлде биздин нормативный укуктуу базасы жакшы. Алар толук ошол инвесторго шарт мындай түзүлгөн. Но бирок аткарылыш кандай аткарылып атат да, ошол улуттук базаны бул бизде мындай көйгөйлөр бар. Особенно чын айтканда ошол региональный деңгээлде андай проблемалар бар. Быйыл жыл соңуна чейин Ош облусунун аймагында 20 ири долбоорду ишке ашыруу мерчемделүүдө. Миргүл Бокошова, Азам Бузириков, Ала Той 24, Ош облусу. Кыргыз Республикасынын президентинин эл үмүтү эл аралык стипендиясына документтерди кабыл алуу 1 майдан 30 майга чейин жүргүзүлөт. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинен кабарлашты. Белгиленгендей документтерди кабыл алуу онлайн жүргүзүлөт. Эл үмүтү стипендиясынын максаты Кыргызстандын таланттуу жаштарына жогорку окуу жайларынын топ 100 дүйнөлүк рейтингине кирген чет өлкөлүк окуу жайларда билим берүү программаларында магистр жана докторантура деңгээлинде билим алуусуна көмөк көрсөтүү. Эл үмүтү стипендиясына жыл сайын орун бөлүнөт. Анын ичинен техникалык жана инженердик багыттар боюнча магистрлерди даярдоого 20 стипендия, экономикалык багыттар боюнча магистрлерди даярдоого 10 стипендия, социалдык гуманитардык багыттар боюнча магистрлерди даярдоого 10 стипендия, философия доктору программалары боюнча окутуу үчүн 10 стипендия, эл үмүтү стипендиясына конкурска катышуу үчүн Кыргыз Республикасынын магистратурада окууга 40 жашка чейинки, докторантурада окууга 45 жашка чейинки жарандарына уруксат берилет. Кыргызстан Казакстандын суу каптоодон жабыркаган алыскы облустарына жардам кербенинин 2-чи партиясын жөнөттү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. 7 оор жүк ташуучунадан турган кербенди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары коштоп барат. 150 тонна гуманитардык жардамды Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт азыктары бар. 2-чи жардам кербенине Кыргыз Республикасынын президентинин резервдик фондунан каражат бөлүнүп, кыргыз эли да салым кошту деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, 1-чи жардам кербенин өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев 6 апрелде 15 оор жүк ташуучунадан турган 300 тонна жардамды узаткан болчу. Анда гуманитардык жардам 4 облуска жеткирилген. Бишкек шаарынын вице-мэри Максатбек Сазыкулов мыйзамсыз курулган коммерциялык объектилерди калкалаган үчүн кармалган. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен кабарлады. Сазыкулов Бишкек шаарынын администрациясынын биринин жетекчиси болуп турган кезде мыйзам бузган. Ал мыйзамсыз бауу максатында аферленген жак менен жеке кызыкчылык үчүн тил табышып, ишкердик субъектиге негизсиз жана мыйзамсыз преференцияларды берүү боюнча туруктуу коррупциялык схеманы уюштурган. Тактап айтканда, Сазыкулов өзүнүн компетенциясынан чегинен чыгып, шаардын так ортосунан коммерциялык объект куруу үчүн муниципалдык жер тилкесин ак ниетсиз ишкердик субъектиге бөлүп берүү боюнча көрсөтмө берген. Аталган жер тилкесинин базар баасы бүгүнкү күндө $200 000 түсөт деп айтылат маалыматта. Атайын кызмат 300 чарчы метр объект мыйзамсыз курулганын кошумчалады. УКМК тарабынан чогултулган материалдардын негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында Бишкек шаарынын вице-мэри Максатбек Сазыкулов менен жеке ишкерлер кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. УКМК тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында Бишкек шаарынын аймагында өлкөнүн миграциялык мыйзамдарын бузуу менен жүргөн чет элдик жарандар аныкталды. Үстүбүздөгү жылдын 14 апрелинде ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө ар кандай убактылуу жашаган жерлеринде Пакистан жана Бангладештен келген 130дан ашык чет өлкөлүк жарандар аныкталып, алардын ичинен 64 адам виза мөөнөтү өтүп кеткен жана каттоосу жок кирген.
Аталган чет элдик жарандар өлкөгө коомдук тамактануу, жеткирүү кызматтары, курулуш жана кийим тигүү тармагында ишке орношуу максатында мыйзамдуу түрдө келишкен. Бирок алардын көбүнүн тиешелүү квалификациясынын жоктугу жана айлык акынын аздыгы көйгөй болуп жатканы аныкталды. Мындан улам УКМК Ички иштер министрлиги менен биргеликте чет элдик мыйзам бузуучуларга тиешелүү айыппул салуу менен административдик протоколдорду түздү. Мыйзамга ылайык чет элдиктер келген өлкөлөрүнө депортацияланат. Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театры Ош шаарында 10 күн бою Ош шаарынын жана Ош облусунун тургундарына жана мектеп окуучуларга тарбиялык маанидеги спектакльдерди коюлат. Мында биз бир тууганбыз, жашагым келет аттуу спектакльдер Талас облустук музыкалык драма театрынын актер, актрисалары тарабынан элге тартууланат. Бүгүн биринчи күнү мектеп окуучуларына көрсөтүлдү. Биз бир тууганбыз аталышындагы жомок алгачкы жолу мектеп окуучуларына тартууланды. Жомоктун негизги каармандары токойдогу жаныбарлар, адам жана табияттын бири-бирине байланышы. Баары бир туугандай болуп, табият менен таттуу мамиледе болууну көрүүчүгө жеткирүү. Бизде Манас атабыздагы табият менен таттуу мамиледе болуу деген өзүнүн жети осуяты бар. Ошол осуяттын бирине дал келет бул спектакль. Табияттагы болгон жан-жаныбарларды, токойлорду, сууларды баардыгын жакшы ошо менен таттуу мамиледе болуп коргоо керек деген маанини берет да. Азыр дүйнө жүзү боюнча экологияны сактоо деп бүт дүйнө жүзү боюнча эме болуп атат да. Табиятты сакташ керек дегенчи. Бул ошого дал келет да, табият менен таттуу мамиледе болуу деген. Кээ жер баягы өзүнүкүн бербеген, ыйлак коркок калп эле кыйын боло берген мындай кичине. Ошондой алардын ролун көрсөтөбүз азыр ары болуп. Аталган жомокту көрүү үчүн 1-класстан 5-класска чейинки мектеп окуучулары келишкен. Жомоктун жүрүшүндө ары күлүп, ары кол жаап отурган окуучулардын айтымында жомок кызыктуу болгон. Бул жомок баш тарбияны берет экен. Жаратылышты коргоо жана жаныбарларды өлтүрбөгөнгө беришкен. Өзү көбүнчө бул ошо аткаруучулар Жалал Абадтан атайын келиштир бизге көрүш үчүн. Бизге абдан кызыктуу болду мага көбүнчө. Эмне десе ал жакта кандай десе ал жакта мындай мусурлар таштаганга, жаратылышты коргоо экенин түшүндүм. Күнөө жомокторумду окуйм, анан ошону окуп анан түшүнүп анан ошо театрга келип көрөм, анан ошо театрды көрүп, ошо кызык көңүл боруу, ошо көрөм. Абдан кызыктуу. Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театры алгачкы жолу Ошто 10 күн бою спектакль тартуулайт. Уюштуруучулардын айтымында жаштарды театрга тартуу максатында атайын мектеп окуучулары жана студенттер үчүн ылайыктуу, тарбиялык мааниси терең чыгармаларды тандап алышкан. Биз бир тууганбыз жомогу табият менен таттуу мамиледе болуу атайын мектеп окуучуларына арналган тема болуп саналат. Жана ошондой эле кылмыштуулукту алдын алуу боюнча студенттер жана ошондой эле жогорку класста окуган окуучулар үчүн жашагым келет аттуу спектаклин тартуулап жатабыз. Буйруса көрүүчүлөр көп, сүйүнүп жатабыз жакшы маанайда. Буйруса жомокту дагы спектаклди дагы баштайбыз. Ушул эле спектакльдер Ош облусунун өзгөн Алай райондорунда да коюлат. Бул иш-чара башка облустарда дагы уланат. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нууманов, УТРК Ош. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Кыргыз гидромет кызматынын билдирүүсүнө ылайык үстүбүздөгү жылдын 15-16 апрелинде күтүлүп жаткан туруксуз аба ырайына нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Эңкейиш жана төмөн жерлерди суу каптоо дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги селдин суу каптоонун алдын алуу үчүн арыктарды, суу өткөр түтүктөрүн жана дренаждык түйүндөрдү ар кандай таштандылардан тазалоону сунуштайт.
Кыргызстандын кыз-келиндер арасындагы күрөш боюнча улуттук курама команданын мүчөсү Айсулуу Тыныбекова Бишкекте өтүп жаткан Азия чемпионатынын жеңүүчүсү болду. Спортчу 62 килограммга чейинки салмакта алгачкы беттешин 1/4 финалдык баскычтан баштады. Андан түштүк Корея өлкөсүнөн келген Субин Жо аттуу балбан кызды 6-0 эсеби менен утуп келе жатып, туш ыкмасы менен колдонуп таза жеңишке жетти. Жарым финалда монголиялык спортчуну 13-3 эсебинде жеңип финалга жолдомо алды. Ал эми чечүүчү алтын үчүн беттешти Япониялык Сакура Мотокини 9-6 эсебинде артта калтырды. Беттеш кечээ 14 апрель күнү өттү. Эске салсак, ушуну менен Айсулуу Тыныбекова 6-чы рет Азия чемпиону аталды. Мынушундай кабарлар бүгүнкү жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Амандыкта кайрадан эфир аркылуу жолугушканча.